Sokol медиа редакциясы жардамга муктаж болуп, оор абалда турган үй бүлөлөргө дагы көмөк көрсөтүп, алардын жашоо шартын чагылдырып келет. Биздин буга чейинки берүүлөрүбүздүн биринде "Мен жашабасам дагы карындашым жашасын" деген Ринат аттуу жигит бир тууганы Маликага донор катары өзүнүн бөйрөгүн жана жүрөгүн дагы берем деп кайрылган. Өз өмүрүн тобокелге салып, карындашынын өмүрүн сактап калууга аракет кылган Ринатка тилекке каршы операция кылууга каражат жетишсиз болгон. Биздин Sokol медиа сайты бул маселени чагылдырган соң, кыргыз элибиздин кайрымдуу жарандарынан 15 күндүн ичинде $26.000 акча каражаты бул үй бүлөнүн эсебине чогултулду. Бирок баарысынан өкүнүчтүү жагдай. Биздин YouTube каналыбызга жана расмий социалдык баракчаларыбызга чыккан видео материалды көчүрүп, ал жака өздөрүнүн эсептик номерлерин жазышып, TikTok платформасында башка аккаунттар өз кызыкчылыктарына пайдаланышып, акча каражаттарын чогултушууда. Бул жакта жазылган акча которуу номерлерин билет бекен деп, оор күнгө кабылган Ринат менен Маликанын апасынан дагы сурап көрдүк. Бул TikTokко чыккан 504 14 14 44 номерине единица кылып салып коюңуздар деп алдамчылар сурап жаттыр. Ошо рекилерге салбаңыздар, кыргыз элим алданып калбаңыздар. Мен өзүмдүн реквизиттерим ошо Sokol медианын расмий баракчасынын алдында жазылган. Башка адамдардын кыйналып жаткан учурунан пайдаланып акча жасап жаткан жарандар видеого калтырган номерлерге телефон чалып, эч кандай байланыш алган жокпуз. Ал эми аты жөнүн өздүгүн аныктоо үчүн атайы программалар менен номерлерин текшерип көрсөк, Эллада Жолдошбек кызы аттуу жаран дагы бул номердин алдына "Мошенник, алдап кетет, ишенбегиле, акча бербегиле" деп билдирүү калтырганы белгилүү болду. Кайга баткан бул үй бүлө Кыргызстанда бөйрөктөрдү алмаштыруу операциялары бекер жасалат деген жаңылыкты угуп абдан кубанышкан. Алыскы Индияга барып акчага жасаткандын ордуна өзүбүздүн жерден эле кылдырабыз деп сүйүнгөн эненин тилегин таш капты. Анткени кайсы бир себептерден улам Маликанын бөйрөгүн Кыргызстандан алмаштыруу мүмкүн болгон жок. Кыргызстанда бекер операция болот дегенди угуп алып аябай сүйүндүк, кубандык. Бул Кыргызстандын жарандарына чоң жакшы жаңылык болду, Кудайым буйруса. Бирок менин кызымдын Маликанын жүрөгүнүн согушу 28% иштеп аткандыктан врачтарыбыз, биздин врачтар айтты, ошо өтө чоң риск бар, коркунучтуу дегендиктен биз Индия мамлекетине келдик. Биз өзүбүз деле ушул күнгө чейин коркуп атабыз. Кудай сактасын, операция жакындаган сайын коркунучтабыз. Биз азыр ошо Индияда Нью-Дели деген шаарындабыз. Быйыл Макс деген клиникадабыз. Кудайдан тиленип, Кудайдан дуба кылып отурабыз, Маликанын операциясы жакшы өтүп кетсе экен деп. Учурда жардамга муктаж болгон бул үй бүлө Индиянын Борбор шаарындагы жеке клиникалардын биринде. Эки баласын тең операцияга даярдап жаткан энеге кол сунгандардын жардамы дагы ортодон акча көрүп жаткан шылуундарга кетип калууда. Андыктан Ринат менен Маликанын апасы дагы бир ирет кыргыз элине кайрылып, жардам суроого муктаж. Азыр Индия өлкөсүнө келдик. Sokol медиа сайтына видеого кайрылып, сиздердин жардамыңыздар менен Индия өлкөсүндөбүз. Бизге азыркы учурда Малика кызым гемодиализ салып атат. Акчабыз жетпей калып жатат. Анткени бул биздин реквизиттерибиздин, биздин видеобуздун колдонуп, башка адамдар TikToктон колдонуп кетип атышат. Ошол себептен биздин акчабыз жетишпей жатат. Кыргыз элим Алланын ыраазычылыгы үчүн сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздарчы болсун.